Кыскасы, Tifcoin деги эле криптовалюта деген эмне көпчүлүгүндө түшүнүк жок. Биздин максат өзүбүздүн токенди, мындайча айтканда өзүбүздүн криптовалютаны, өзүбүздүн монетаны жасап дүйнө жүзүнө таркатуу. Өзүңүздөр билгендей, азыркы учурда криптовалюта деген жөн эле жасап чыгарып эле реклама кылып эле саткандар көп болгон. Буга бизге чейин деле жөн эле жасап чыгарып, эч кандай биржага чыгарбай эле, жөн эле как баягыда өзүңөр деле көрдүңөр, Нурлан коин деп жасап чыгарышты, дагы эмне Доскоин деп чыгарышты. Мынтип жасап чыгарып коюш оңой эле. Сайттан жасап чыгарып коюш оңой эле, туугандар. Бирок биржага алып кириш, аны раскрутка кылыш вот ошондо турат. Жасап чыгарып коюш, ал $300 тегерегиндеги акчага эле даже бекер деле жасап койсо болот программисттерчи. Вот. Биз 2017-жылы чыккан Tifcoin дегенди, биржанын ичиндеги Tifcoin дегенди сатып алып, биз эмес, Кеңешбек Алиянович деген ошо сатып алып, ошол киши. Микрофонду өчүрөбүз, туугандар, микрофонду өчүрөбүз, жаңы киргендер. Ошол сатып алып, 50%-дан өткөндөн кийин, анан 2017-тен бери акырындан сатып алып, 2019-жылга чейин сатып алган. Бул мээнет кылган 2 жыл, чтобы муну сатып алыш үчүн. Бүткүл дүйнөсүн салган, үйлөрүн саткан, машиналарын саткан, өзү жөө калган. Мен просто бул нерсенин тарыхын айтмайынча, тарыхын билмейинче көпчүлүк адамдар түшүнбөйт да. Ошентип өзү квартирага чыккан. Өзү квартирада жашап, 2-3 үйүн сатып, ал деле кыйла эле Америкага чейин барып келген, университетти кызыл диплом менен бүткөн, школду кызыл диплом менен бүткөн, аябай грамотный, шахматист, ушундай күчтүү адам. Кеңешбек Алиянович деген. Анын сабагына бир жолу катышкан адам кайра сабагына бара берет. Вот, ошол киши 2017-жылдан баштап, Уларбек, микрофонду өчүрөбүз, туугандар, микрофонду өчүрөбүз. Ошол киши 2017-жылдан баштап ушул криптовалютаны түшүнүп, изилдеп баштайт. Изилдеп баштап, жүздөгөн криптовалютаны алат. Ар бир криптовалютаны $100 алат. Жүздөй криптовалютага $100 салат да. Салат, көп эле спам болот. Көп эле нолго түшүп калат. Же болбосо жок болуп кетет. Мунун секрети эмнеде деп изилдеп олтуруп, көрсө количествода экенин билип, анан издеп отуруп, количествосы аз коинди издеп отуруп, Tifcoin дегенди көрүп калат. Tifcoin дегенди көрүп калып, 2018-жылдан бери ошол Tifcoin өзү негизи $5 чейин көтөрүлүп түшүп, ал трейдерлердин колу менен. Брокерлер менен трейдерлердин айырмачылыгы аябай чоң да. Брокерлер деген бул биз сырттан şimdi gelecek. Gelecek mi? Evet. Oy, sözde kurup saldı. Ama 2017-жылдан beri ошол биткоин $10,000 чыкканда муну изилдеп баштайт дагы эмне кылат? Количествосы аздан аз коин издеп отуруп, 2018-жылы Tifcoin'ди билет, көрөт, сатып алат. $5 дагы сатып алган муну учурунда. Анан трейдерлердин колунан полный биржадан көтөрүлүп $5 чейин. Трейдерлер кандай? Аларга количество не важно, кандай эмне бир криптовалютаны чыгарган болсо, бир 100дөй, 200дөй, же болбосо 1000дөй ошо юбиттин ичиндеги трейдерлер алат дагы раскрутка кылат, сатып алышат. Анан адамдарды привлекать этип туруп, ошол биржанын ичиндеги. Анан биржанын ичиндеги адамдар сатып алгандан кийин, жаңы кирип, биржага жаңы кирип, могу монета өсүп аттыр деп кызыгып сатып алгандан кийин алар сливайт этет. Полный сатып, нөлгө түшүрүп кетип калат. Ушул Тыртков деген бирөө чыгарат. Ошондо анан Кеңешбек Алиянович алып отуруп, 1 миллион үстүгүн алгандан кийин уже артка жол жок болуп калат. Ошентип анан үйүн, машинасын, бүт дүйнөсүн сатып, карызга акча алып, ошентип отуруп 50%-дан контрольный пакетин алат өзүнө.
Контрольный пакетін алғаннан кейін 2019 жылы анан бизге айтат. Ушундай балдар, ушул нерсени ушундай кылса көтөрүлөт. Учурунда биткоинду дагы ушинтип жасап чыгып, мен жасап чыкканым жок, мен сатып алдым. Болгону ушуну раскрутка кылышыбыз керек. Кыргызстандын биткоини кылыш керек деп бизге $1000 чейинки программасын көрсөткөн. Кантип не кылып кылабыз, кандай болот, полный ачык көрсөтүп, андан кийин бизди окутту. Жалгыз ушул киши гана билет, калганы бүт барыбыз тупойбуз. Эчтемке түшүнбөйбүз. Блокчейн эмне билбейбиз, биржа эмне билбейбиз. Ошентип баарыбызды нолдон баштап окуткан. Мен 6 ай, 7 ай мээме эчтемке кирбей жүргөм. Билчүмүн акча бар экен. Билчүмүн биткоин 2011-жылы $1 болуп, кийин азыр баасы өскөнүн. Эфир коинду билчүм, эфир коинду алып жүргөм ага чейин эле. Бирок түшүнбөчүм да скамайда. Вот ошентип отуруп, анан баштайбыз. Ош базарда Белес деген кафенин 2-этажында кичинекей чакан офистер бар. Ошол жерден баштап 1 сомдон, 2 сомдон, 3 сомдон сатып отуруп, 10 сом болгондо биз эмеге келебиз. 10 сомдон өткөндөн кийин жакта офис алып, ошол жакта баштадык. Бул тифкоинду раскрутка кылып баштаган байлар эмес, миллионерлер эмес, же болбосо башкаты кыйын адамдар эмес. Азыр жүрүшпөйбү, азыр трейдерлер жүрөт, азыр күчтүү 10 жылдан бери жүргөн. Жок, алар биз ушуну баштаганда эч ким тоготкон эмесмин. Мага келип айткандар да болгон, адамдар элементарно карточка менен соода кылганды билбейт, силер кантип ушул криптовалютаны элге жеткиребиз деп атасыңар. Кыргыз эли азырынча даяр эмес деген. Бирок эмне үчүн биз түшүнгөн нерсени башка эл түшүнбөйт деп биз баштаганбыз. Ошентип эч ким түшүнбөгөн тифкоинду азыркы учурда почти 3000ге жетип калды. 1 сомдон түптө олтуруп, туугандар, микрофонду өчүрүп турабыз, микрофонду жандырбайбыз, туугандар. 1 сомдон түптөлүп 200-300 сомго чейин көтөрүлдү. Мындайча айтканда 200-300 эсе өстү. Эмненин негизинде өстү? Жөн эле адамдардын алып сатып, бул независимый, эч кимге мындай муктаж эмес, эч ким баш ийбеген акча кылган алып баратабыз. Да, азыркы учурда Кеңешбек Алиановичта 51% болсо, общих алынып атыр 75-80% уже Кыргызстанга өттү да. Бул эмнени билдирет? Контрольный пакет же болбосо кайсы бир нерсенин 50%-нан өйдөсү какой-то бир мамлекетке ээ болгондон кийин, ошол мамлекет башкарылат. Любой акция болобу, любой нерсе болобу. Вот, ошентип олтуруп, жөнөкөй карапайым адамдарга 100 сомдон, 2 сомдон, то есть 1 сомдон, 2 сомдон, 10 сомдон саттык. Ал убакта байыраак жанагындай чөнтөгүндө 10 000, 20 000 долларды раскрутка кылган адамдар бул нерсени тоготмок турсун, карап да койбойт болчу. Кыскасы, ошол маршрутта жүрүп, самса жеп, Белестен самса жеп, Ош базарда Мурат деген кафени билсеңер, ошо Мурат деген кафеге кирип тамак жечүп, ошол Ош базардын тегерегинде жүрүп эле бул нерсени баштаганбыз. Азыркы учурда биз каякта жүрөбүз, туугандар? Дубайда жүрүшөт, Москвада жүрүшөт. Мен азыр мына Анталияда жүрөм. Ушул нерсени дүйнө жүзүнө таркаталы деп. Азыр уровень совсем башка. Биз самый жөнөкөй карапайым адамдардан баштаган болсок, средний уровеньге чыгып, азыр высший уровеньге кетип атабыз. Дүйнөлүк деңгээлге уже алып чыгып атабыз. Ушул тарыхы ушул, туугандар. Анан эч бир криптовалюта эч нерсеге байланбаш керек. Айтып атышат, трейдерлер айтып, криптовалюта деген свободный болуш керек. Ал кандай? Биткоин учурунда чыккан свободный болгон. Ал чыкканда эчтемкеге жараган эмес. Жөн эле эмне болгон? Жөнөкөй эле цифра болгон. Аны элдерге бекер берип, 1 сомдон берип, анан 10 сомдон берип, какой-то копейкадан берип отур. Ошентип отуруп 2011-жылы $1 кылган. Ал выжил дейт, биткоин выжил дейт. Эмне себептен? Көпчүлүгүнө суроо берсең, ал биринчи чыккан и так далее. Жок, аны брокерлер. Ал убакта биржа жок болгон. Биржа вот азыр биржадан алса жакшы болот эле, биржанын тиги бу дейт. Биржанын чыкканына 2014 эле чыккан.
биржалар. Ага чейин биржа болгон эмес, жөн эле кошелектен кошелекке эле жолугуп, мисалы, ушундай бетме сүйлөшүп эле, биз аз кылып атпайбыз, ошентип сүйлөшүп эле кошелегин өткөрүп берип, ошентип отуруп элдерге таркаткан. Азыркы учурда биткоинди эч ким башкара албайт. Башка криптовалюталар, даже эфир коинду бутерин тетекте туруп баасын көтөрүп, баасын түшүрүп башкарып койсо болот. Эмне себептен биткоинди башкара албайт? Бул уже аз-аздан элдердин колуна таркап кеткен. Ошондой. Биздин мореке тифкоин дагы былтыр 2020 эч нерсеге жарабайт болчу. Эч ким уккан эмес, эч ким билген эмес. Азыркы учурда канчалаган уже Кыргызстандын оозуна илинип, уже Кыргызстандагы менмин деген кыйындар обсуждение кылып баштады. Пирамида, анан тиги бу сүрөттөрү менен бери чыгарып коюп баштады. Бул эмнени билдирет? Значит, тифкоин рулит. Тифкоин күч алып атат. Ошондой. Былтыр мен да эч ким эмес элем, тифкоин дагы эч ким эмес болчу да. Мен Нурлан болдум, ушул тифкоин артынан Нурлан болдум да. Вот. Бул болгону 2 жылга жетпегендин аралыгында ушунчалык деңгээлге жетип атабыз. Да 2 жылдан кийин эмне болот билесиңерби? Азыр брокерлер көрүп атасыңар, туш тарапта жүрүшөт. Даже биз билбейбиз кайсы бир жерден офистерди ачып алып, өздөрүнчө иштеп атат азыр балдарчы. Адамдарды обучать этип атат өздөрүнчө. Биз билбейбиз, тааныбаган, билбеген, тааныбаган адамдар. Ошолор бааны көтөрөбүз деп жүрүшөт. Анан мореки жанагынтип чыгып алып, ар кандай сөздөрдү айткандар боюнча, алар биздин тактиканы биринчиден түшүнбөйт. Экинчиден биздин тактика менен ал былтыртан бери биздин жаныбызда жүргөн жок. Если бул жанагындай хайп проект же болбосо бүтүп кала турган проект боло турган болсо, бул $1 даже чыкмак эмес. Ошондой, бул эч кимге баш ийбейт. Биздин максат азыркы учурунда 10 сомдон, 20 сомдон, 50 сомдон кезинде алып коюшкан, басып алып коюшкан 50 миң деп, 100 миң деп уштуктарды сатып басып алып койгон. Ошолорду азыртан алып койбосок, мисалы, бааны түшүрдүк. Специально акция кылып бааны түшүрдүк. Эмне себептен ошол нерсени айтып кетейин. Бирөөдө 50 миң коин тургуча, ошо 50 миң коин жок дегенде 50 адамга чачыраш керек. Эми элестеткиле, азыр $2 жетпеги, $3 $2,5 тегерегинде алып койбосок, $2 чейин. Убак келип $10 көтөрүлгөндө ошо 50 миң коинду $500 миң алып калабыз. Бир аз эмерээк адам болсо, ал 50 миң коин деген оңор эмес акча да. Мурда 50 миң коинду 100 миң сомго же болбосо 10 сомдон бир 500 миң сомго эле алып койчу. 50 миң коин. Азыр 50 миң коин алыш үчүн жок дегенде 150 миң $200 миң керек. Азыр, кийин $10 чыккандан кийин уже $500 миң болуп атат. Ошон үчүн биздин максат ошол крупный держательдердин коиндерин алып, анан сатып алам десе эле, жана 1000 коину барлар, 2000 коину барлар, же болбосо 100 коину барлар, даже 50 коину барлар да сатам деп чыгып алыптыр. Силер тийбей эле койсоңор болот, силерде количество и так аз. Силерде бир көп болсо экен, бир 100 миң, же болбосо 50 миң, 20 миң количество хотя бы, да. Вот ошондой бир аз сатсаңар болот. Мо 2 миң, 3 миң, 5 миңге чейинкилер пока сатам дебей эле койгула. Бул көтөрүлөт по-любому. Биз просто мо бааны, мен силерге азыр биржадан деле көрсөтөм. Биржадан если көтөрүш максат болсо, биздики давно көтөрүп, мо бааны көтөрмөкпүз. Эмнеге дегенде, вот, биржада турат. Биздики мындай эч кандай подводный камень и так далее эме жок. Ачык айкын эле кылып атабыз. Караңыздар. Могу жерде турат $1.87 6 штук турат. Көрдүңүздөр, $1.87 105 штук, анан 4 штук турат мына TIF дегенин астында. Караңыздар. Ушинтип мына утуру алынган сайын көтөрүлүп отуруп, мына $2.89 чейин болгону 14 миң гана коин бар. $42 миң менен бу почти канчага чыгып атат? $3 чыгып атат.
Могу жерден көрсөтөм мына, могу жерден.